Кыргызстан Китепкөй улут деген бир жакшы урам менен жаштарды китеп окууга бир жакшы жөрөлгө баштап отурабыз. Бул баштоо алдында 2 күн мурун баарыңыздар билгендей эле Кыргызстанда бир адамдан бир китеп долбоору Кыргызстанда көп жерде жүрүп жатат. Ошол агаларыбыз менен, досторубуз менен чогулуп пикникке чыкканда ошол жерде сөз болуп, ортого салып, келгиле ушул шаарыбыздын коомдук жайларда, шаарда эл көп баскан жерлерде, өзгөчө торговый центрлерде жана ошондой эле ушундай бир жакшы эл көп баскан аянттарда биргеликте китеп окууну жандандыруу максатында, жаштардын башын бириктирүү максатында, дайыма жакшы жака үндөө, аларды да бир жакшылыкка чакыруу максатында ушундай китеп окуу тармагын уюштуруп атабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй эле бүгүн 2-чи күн кече баштаганбыз. Баштагандан мурда дагы биз ушул окуп отурганда баскан элдер дагы, ары бери басып өткөн адамдар дагы келип, кызыгып, жаныбызга келип, китебиңизди окусак болобу, кандай нерселер бар экен деп алардын да кызыгуусун арттырууда. Демек, бул нерсе эмнени көрсөтөт? Бардык нерсени башташ керек, алдыга кадам ташташ керек, ошону менен өлкөбүз өнүгүүсүнө жакшы бир багыт алат деген ишеничтебиз. Бүгүн биз ушул Борбор калабыздын Ала Тоо аянтында китеп окууга келдик. Башкача айтканда китеп окуу акциясына келдик да. Чындыгында мурда китеп окуучумун мен дагы, бирок көп убакыт аралыгында токтотуп коюп, бүгүнкү күндө гана ушул нерсени кайра баштадым да. Демек, бул эмне болду? Бул менин жаңы китепти башташыма түрткү болду. Чоң ыраазычылык билдирем. Ошондой эле бул жерде адам аз болсо керек деп ойлогом, бирок көрүп турганыңыздардай адамдардын аябай көп. Мындайча айтканда, жаштарга китеп сунсаң макул деп окушат экен. Өзүңөр менен китеп ала келгиле деп бул жактан айтканда ала келсек, ал китептер да окулуп кетти да. Башкача айтканда, адамга ошончалык кубаныч, ыраазычылык тартпайт экен. Ошол себептүү сиздерди китеп окууга чакырам. Жана мен бул жерге келдим, ушул жерден мага Акыл ээсинин маданияти деген китепти сунушташты окууга ушул жерде. Анан мен окусам, ал жерде аябай сонун фактыларды кездештирдим. Китеп окуунун кандай пайдалары, кандай туура окуунун баарын билип алдым. Мага аябай жакты ушул проект. Буга чейин китеп окугансыз? Албетте окуганмын. Ой өрүшү Кругозор, Ойлон ойгон китебин окугам, Бир өлкөнүн өнүгүү сыры. Кыргызстанда китеп окуу деңгээли кандай? Азыркы Кыргызстанда китеп окуунун деңгээли аябай төмөн деп эсептейм. Анткени азыркы жаштар баары эле, негизи жаштар эмес, чоңдор деле интернетке, телефон колдонуу менен кирип кетишти. Негизи китеп окуу, негизи Кыргызстанда китеп окууга шарт жок деп эсептейм, анткени бизде библиотекалар өтө аз. Болсо дагы ичинде окууга шарт жок, мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мен коомдук жайлардагы китеп окуу библиотека жок болсо дагы кичинекей мондой азыр бизге ушундай сунуштар бере турган адамдарбы же кичинекей мекемелер китеп окууга сата турган мекемелер болсо жакшы болмок деп ойлойм. Just 6 days. 6 days. Yeah. So what can you say about Kyrgyzstan? Beautiful, like stunning, world-class beauty. I was at Isykyul yesterday. Yeah. So cool, and people super hospitable, very friendly. Those would be the top 2 things. Top 2 things. Top 2 things, I'd say, okay, the people for sure, and then the landscapes, the nature. Landscape and the nature. Yeah. So what can you tell about teenagers of Kyrgyzstan? Okay, so I met you guys reading. I mean, nobody really does that your age, I think. Like in the afternoon, sitting on steps, reading together. Yeah. So from what I've seen in Bishkek, I see a lot of clever young people, motivated young people, interesting young people. Maybe I got lucky. I just ran into the right people today. Nice. But no, I've seen very cool things here. What kind of, except that, what do you see about in Kyrgyzstan about teenagers? What can you tell about? Well, like Except reading I books. feel you guys still have some very good traditional values. What are they? Traditional values, like how do I say that? It's just you have a lot of respect for people. I feel. About respect. Yes, you're very good with that. Can you tell it now in Kyrgyz language? Kyrgyzstan. Kitepoy Ölkö. Kyrgyzstan kitap Örkul. Kırgızistan Kitepoy Ölkö. Kyrgyzstan kitap Örkul. I love you Kyrgyzstan. I love you, Kyrgyzstan. Yeah. Thanks. Thank you very much.